Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүнкү видеодо Trust Wallet жөнүндө кеңири маалымат айтып берүүнү чечтим. Бул Trust Wallet биз криптовалюта менен иштөө үчүн Trust Wallet кошелегу сөзсүз түрдө бизге керек болот. Бул кошелек мультивалютный кошелек деп саналат. Аябай оңой жана жеңил, верификациядан өтүштүн кереги жок, телефон подтверждать этиштин, почта подтверждать этиштин кереги жок. Эң эле оңой жолу менен ушул Play Market'тен бул Trust Wallet'ти өзүбүздүн смартфонубузга жүктөп алабыз. Андан кийин ачабыз дагы. Биз бул Trust Wallet'ке биринчи кошелекту ачышыбыз керек. Ал үчүн биринчи ачканда менде азыр кошелек ачылган, ошондуктан дароо кирип кетти. Силерге болсо регистрация деп чыгат. Кененирээк мындай түшүнүктүү болуш үчүн жаңы эле регистрациялоо жолдорун көрсөтүп берейин. Бул жакта обмен жасасак болот. Баардык криптовалюталар ушул кошелекте жайгашкан. Аябай оңой торговля жүргүзсөк болот. Андан кийин биз создать новый кошелек дегенди басабыз дагы. Ушул жердеги чыккан сөздөн биз я понимаю дегенди басып туруп, продолжить дегенди басабыз. Бул жерде секретный фраза деп 12 сөз берилет. Ушуну сөзсүз түрдө дептерге жазып алышыбыз керек достор. Эч качан унутпай, жоготпой тургандай кылып заметкага жазып алышыбыз керек. Кийин акчабызды, мисалы, телефонубузду уурдатып же жоготуп алсак, башка телефондон кириш керек болуп калса, ушул 12 сөздү билсеңер эле дароо кире аласыңар жана ичинде акчаларды оңой восстановление кылып чыгарып алсаңар болот. Продолжить кнопкасын басабыз дагы. Азыркы берилген 12 сөздү бирден терип чыгабыз. Биринчи кайсы сөз эле? Мына жака 12 сөздү астына тизип коет. Ошодон эле басып кете беребиз. Биринчи сөздү басабыз, экинчи сөздү басабыз. Ушинтип 12 сөздү тең басып чыгабыз. 12 сөздү тең туура жазылгандан кийин прекрасно деп чыгат дагы. Готово деген ылдыйкы көк кнопканы басабыз. Дагы бир жолу кайталайм достор. 12 сөз сөзсүз түрдө эң жакшы жерге сактап койгула жазып. Ваш кошелек был успешно создан. Готово дегенди басып коебуз. Мынакей достор, биз кошелекту дагы ачып алдык. Биринчи кошелекту ачканда биткоин, эфириум, BNB, анан BNB Smart Chain деп турат. Булар Web 20, Web 2, эфириум болсо ERS-20. Ушу кошелек болот. Эгерде раздача берилип атканда, раздача катталып атканда ERS-20 кошелегин сураса, анда биз мына эфириум кошелекту басабыз дагы, ушунун адресин жайгаштырабыз. Мисалы, мына эфириум дегенди бассак, мындай ачылат бул жерде. Эгерде силерде эфириум бар болсо, Binance биржасына же башка биржага которуш керек болсо, анда силер отправить дегенди басып, ошол жактагы адрести бул жерге жазасыңар. Андан кийин канча эфир которосуңар ошону жазып, анан продолжить кылып эфириумду ошол биржага которууга болот. Ал эми получить деген кнопкадан биз эфириумду башка раздачалардан же башка биржалардан, кошелектордон ушул адрести копиялап ошол жака жаза турган болсок, анан бул адресибизге түшөт акча. Ал үчүн получить эфириум деген ETH деп турат. Ушуну басабыз дагы, скопировать этебиз. Скопировать этип же поделиться кылып WhatsApp аркылуу дагы жөнөтсөк болот. Бул ERS-20 кошелек, эсиңерге түйүп койгула. ERS-20 дегенде эле ушул ETH адрести жөнөтөсүңөр. Ал эми BSH Smart Chain дегенде ушул кошелектун адресин жөнөтөбүз. Мына скопировать дегенди басып эле ушул адрести ошол
керектүү жерге жазабыз. Бул жерге отправить деген жер белгилүү эле болуп калды. Бул жакта монетаңарды биржага же башка кошелекке которуш үчүн отправить деген кнопканы басып колдоносуңар. Получить дегенди басып адрес аласыңар. Жана купить деген биз көбүнчө азырынча монета сатып албайбыз, ошондуктан бунун кереги деле жок. Мына токени деген жерде биз ушу основнойго коюлган токендерди көрө алабыз. Ал эми финансы деген жерден финансы деп турбайбы ортодо, ошол жерден биз бул жакта маалымат алсак болот. BNB бул Binance биржасынын валютасы. Ал эми коллекция деген жерден биз ушул жерден азырынча бизге булар кереги деле жок, башты оорутуштун кереги жок. Коллекциялары эми чоң аябай түшүнүп калган трейдингтерге керек болот деп ойлойм. Ал эми мына эки үзүк точкалуу жерден биз токендердин адрестерин кошсок болот. Мисалы Tron адрес кошуш үчүн Tron дегенди белгилейбиз дагы. Бул жакты жандырып койсок, баягы основной жерге Tron кошулуп калат. Жана ошондой эле каалаган бул жака каалаган криптовалюталарды ошол основной жака өткөрүп алсак болот. Мисалы мына Litecoin'ди да жандырып койсок, эгерде Litecoin'ди да жандырып койсок, мына кошелек деген жерге азыркы эки жандырган Litecoin менен Tron кошелек бул жака кошулуп калды мынакей. Ал эми мына 15.952.79 рубль деген азыркы бир Litecoin'дин ценасы болуп саналат. Ал эми азыр мына 41.700 канча 41.000 дейм да. Долларовой эмес, меники азыр рублевой кылып өзгөртүп койгонмун. Аны өзгөртүш үчүн настройки деген жерге кирип, общий настройки деген жерден биз мына валюта дегенди доллар кылып же рубль кылып алмаштырып алсак болот. Азыркы учурда бир биткоиндин баасы $56.870 болуп саналат. Бир эле биткоиндин баасы. Ушундай бул жерде DApps деген жерде бул приложениялар жайгашкан. Бул жака дагы кошумча кээде мындай кылып DApps'ка кирип ушул адрести коюп анткиле мынткиле деп раздачалардан да айтып калабыз. Ал эми мына техте карама каршы турган стрелка жерден биз бир валютадагы акчаны бир валютага алмаштырсак болот. Мисалы BNB'ни TVD токенге алмаштырсак болот. Ал эми настройка деген жерден ушул Trust Wallet'тин Twitter, Telegram, Facebook, YouTube'дагы адрестери ушул жактан дагы кошумча маалымат алсаңар болот. Ал эми мына кошельки деген эң биринчи турган жерден биз өзүбүз каалагандай кошелек ача берсек болот. Мен азыр сиздерге мына 3-чү кошелекту ачып көрсөтүп бердим. Өзүм кошелегим жөнүндө көрсөтө турган болсом, бул жерде азыр мисалы мына мен основнойдогу валюталар турат. Эгер валюта түшкөндө мындай болуп түшө берет да. Мына бир кинт түштү, получено деп. Мына жакта получено дегенди дагы басканда кошумча маалыматтарды көрсөңөр болот. Качан түштү, ошол жөнүндө дагы кеңири маалымат ала аласыңар валюта жөнүндө. Мисалы Dogecoin адрес алыш үчүн Dogecoin дегенди басып адрес алабыз. Оппо. Мынакей достор, эң эле оңой ушул Trust Wallet жөнүндө кеңири болбосо да бир аз түшүнүк бере алдым деп ойлойм. Мына мисалы эң BNB токени бул жерде получено дегенди бассак эле ошо каяктан качан кайсы числодо келди ошол жөнүндө кеңири маалыматтар берилет. Мисалы Litecoin, Zcash жалаң ушул криптовалютадан иштеген
акчалар, бекер түшкөн акчалар, мындайча айтканда 1 сом салбай эле бекер акчалар тапса болот.